Assalamu alaikum. Biz жаңы сервер аштык. Бул сервердин өзгөчөлүгү онлайндагы, офлайндагы иштейт. Силерге бул программаны кандай колдонушту көрсөтүп берейин. Жөн бөлүмгө киребиз. Бул жерде мондой жаңыртуу кнопкасы бар. Ошондой эле отчет бөлүмүндө дагы бул жерде бассаңыз жаңыртуу кнопкасы бар. Бул мисалы эки түзмөктөн колдонгонуңузда экинчи телефон маалыматтарды серверден тартып алыш үчүн ушул кнопканы басыш керек. Мисалы сиз товарларды бүт складка жүктөп койдуңуз. Эгер сатуучуңуз могул кнопканы баспаса, ал товарлар сатуучуга көрүнбөйт. Ошого сиз бүт товарларды жүктөп складка бүт баарын дайындап койгондон кийин сатуучуңузга айтып коюшуңуз керек. Могул кнопканы басып кой депчи. Ошону басып койгондон кийин сатуучуңузга сервердеги маалыматтар баары көрүнөт. Анан сатуучуңуз кирип сата берет. Ошондой эле сиз дагы бул жака киргениңизде, отчет бөлүмүнө кирип кечине келип текшергениңизде, бул кнопканы бир жолу басып коесуз, бүт маалыматтарды серверден тартып алат, отчетторду текшерип көрө бересиз. Ушул жаңы сервердин өзгөчөлүгү ушул. Офлайндагы иштейт. Мисалы интернетиңиз өчүп калса, интернетти азыр өчүрүп койдук, интернет жок, офлайн мод дейт. Бирок сатуу жүрө берет. Сатуу кылсаңыз сата бересиз, интернет жок делечи. Бирок складка товар кошо албайсыз, себеби серверсиз, интернетсиз серверге товар кошулбойт. Ошол бирок интернетиңиз жок болсо товарды сата бересиз. Калганы бүт эски серверде эле иштейт. Мен сизге видео жөнөтүп койгом, ошолорду көрүңүз. Калганы бүт баары эскидей эле иштейт. Анан бул жерде Excel жүктөөдө эгер товарыңыз накладной боюнча келсе, Excel форматта келбесе, же кагаз түрүндө келсе, бизге ошол накладноюңуздун сүрөтүн тартып жөнөтүңүз, же болбосо электронный форматын жөнөтүңүз. Биз аны өзүбүздүн шаблонго салып, Excel форматка айландырып беребиз. Бирок аны биз акчага жасайбыз, бекер жасап бербейбиз. Эгер макул болсоңуз, бизге накладноюңузду жөнөтсөңүздөр болот. Жасап беребиз Excel форматына кылып. Excel форматына кылып алсаңыздар, ар бир товарды бирден кошуп отурбай, бир басып жүктөп аласыздар. Ушул жагынан жеңил болот. Ошол баарыңыздарга ассаламу алейкум.